Тооташтар жана токойлор, тала түз менен жайлоолор, шаарлар менен айылы кыштактарды аралаган советтик пас. Сахнадагы орду статусуна жараша болгондугуна карабай, автобуста алардын бардыгы бирдей эле жүргүнчү. Кээде мынтип автобус айрым учурда өтө албай калганда баары биригип айдоочуга жардамчы дагы. Ушинтип олтуруп көздөгөн дарекке жетишип, жада калса баары чогуу бир бөлмөдө түнөп дагы калышчу. Соңунда аларды күткөн элге өнөрлөрүн тартуулап, бүтүндөй айылды шаңга бөлүшкөн. Элеттеги өнөр адамдар болсо өз талантын бардык эл чогулган жерде мынтип тартуулап калчу. Краснознаменный ансамбль песни и пляски под управлением профессора Александрова. Жада калса улуу ата мекендик согушта дагы майрамдык иш-чаралар токтобой майдандын өзүндө дагы өтүп турган. Айтор элдин жан дүйнөсүндөгү боштукту толтуруу саамалыгы токтогон учур болгон эмес. Жогорудагы тизмектелгендердин катарына дагы бир залкар улуу манасчы Саякбай Каралаевдин эл аралаганын кошпосок болбос. Айтор 70 жыл жашаган совет мезгили, ага чейинки дагы эл арасындагы өнөр адамдарынын орду эң жакшы гана эскерүүлөрдү калтырды. Мына ошондой өнөрдүн аймактардагы шаңы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында токтоп калгандай элес калтырган. Элеттеги жүздөгөн маданият үйлөрү менен клубтар дегеле сахнанын дагы көркүп эткендей учур болду. Андайда ар ким өз дараметине, каржылык шартына жараша өнөрүн тартуулап калган. Бирок акыркы жылдардагы аракеттер эскерилип гана калган жакшы салттарды улачудай. Бүгүн биз ошондой жакшы самалыктардын бирине күбө болуу үчүн кыш шилдесинин эң суук күндөрүндөгү кечте Чүй облусунун Кемин районундагы Калмакашуу айылына келдик. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести. Тагыраагы анын негизинде коюлуп жаткан спектакль. Анда уулу согушка кетип, кайтпай калган Толгонайдын турмушу кыскача баяндалган. Ошондогу Майсалбегин жоготкон эненин монологу. Кыргыз адабиятындагы эң таасирдүү чыгармалардын бири. Амансыздарбы? Айланай турганда. Бери келсеңиздер. Мен сиздер менен кеңешип турам. Сөзүм болуп турат. Бери келсеңиздер, Асака. Бери келиңиз. Кандай сөз дейт? Тиги кичине
балдар бет чакыргыла. Улуу Ата мекендик согуштан келген Дүйшөн элеттеги балдарды окутууга киришет. Бирок ошол мезгилдеги карапайым калктын караңгылыгы, билим алуунун, билимдүү болуунун зарылдыгын түшүнбөгөндүгү башкы каарманды оор абалга кириптер кылган. Hökmet bergen. Nöөр басыңдар. Кагаз караштыңарбы? Мына. Карагыла. Бүлөктөп. Алга айткан сөзүңүз үчүн жооп каласыздар. Баарын көргүлө. Абалдар окуп билим аш керек. Дүйшөн агай Совет өкмөтү берген расмий кагаздын маанисин, андагы мугалимдин милдетин дагы түшүндүрө албай далай убара тартат. Сиз аны окуган болсоңуз же жок эле дегенде фильмден көрсөңүз, албетте эстейсиз. Мага бала окуткан үчүн майына төлөп. Кагазда эмне деген жазуу бар эле фильмде? Мөөр бар беле? Эми театрда условный деген нерсе бар да. Бул эми мөөр жок, бирок жанагы 24-жылы болгон окуя атпайбы? Аны эл бар караңгыда. Анан жана өкмөттүн берген бул жерде мөөрү басылган токтомдур сослеганда каршы чыгасыздар, балдарды окутасыздар деп опсулап атам бир чети. Бир чети баягы өзүнүн максатым бар, балдарга билим бериш керек деген негизде. Анан ошондой элдерде эми ошол мезгилде эми кулакка тартуу деген эл үркүтүү болгондор. Жөнөкөй эле кагаз анан чөнтөгү болбогондуктан бул жерге тайып койдум да. Дүйшөндүн образы бар эмеспи? Жана билимге же бир өзү аткарган максатына бирөөлөрдүн жолтоо болгону же оюндагыдай болбой калганы. Сиздин турмушта дагы ошондой болду эле? Окуучуларыңыз келбей коюп, жаателер макул болбой коюп, кайдагы театрды баштап атасың деген. Эми андай караңгычылык мезгил эмес. Элдин баары бүт заманбап жашап атат, элдин баары түшүнүктүү, билимдүү. Анан ар бир ата эне балам билимдүү болсо экен, ушул театрга катышса экен, театр жашоонун күзгүсү дейт. Биз ошо театр аркылуу көп балдар тарбиялап келебиз да. Мисалы үчүн менин театрымда кереге 20 деп аталат. Именно ошол турмуш шартынан бир аксап жүргөн, ден соолугуна байланыштуу жана ата энеси мүмкүн жана томолой жетим, жарым жаштагы жетим деген балдар ушун тартылган да. Анан ал жерде балдардын баардыгы ушул театр аркылуу көп нерселерди түшүнүп, билип келе жатат. Биз Уста Шакир Борбордун 10 жылдыгында Бишкек шаарында Карагул Ботом деген элдик чарман коюп келгенбиз. Ушул Уста Шакир Борбордун алкагында мына Боога кимдин? Боогачы болуш деген койгонбуз. Былтыр Боогачы атасынын 150 жылдыгында. Эми сиз айылга барганда биринчи спектаклиңиз кайсыл болот? Эми мен бүгүн Дүйшөндүн образын жараттым. Кудайым буйрса мына бүгүн окуп тарап атабыз. Жакшынакай ийгилик көрсөттүк. Эми ушул жерден алган билимимди Уста Шакир Борборуна жанагы бизге үйрөткөн режиссерлорго, Илгиз агайга, биздин кенже эжелерге, Айнур эжелерге эл жар агайларга рахматымды айтат элем. Биздин болгон театр болгон аябай билимибизди жакшы. Жок, сиз ат башка барганда кайсы спектакль койгонсуз? Эми ошо биринчи мугалимдин ролун аткардым. Мен биринчи мугалимди быйыл Айтматовдун 90 жылдыгына арата биз ошол болгон чармаларын коем деген үмүтүм бар. Буга чейин эле койгонбуз. Султанмуратты койгом. Областтык конкурстарда дайыма биринчи орунга жете элекмин, бирок ошол экинчи орунда ар дайым камсыз кылып келем. Азыр барганда кайсыны койсуң? Биринчи мугалимди. Ал эми Жамилянын тагдырын баяндоо менен улуу жазуучу бүтүндөй Совет мамлекетиндеги 100 миңдеген тылдардын абалын дагы айтып берген. Айтор спектакльдердин баардыгы биринен экинчиси кызыктуу. Ар бир актёрдун өз каарманынын образында жашай билгендиги болсо, залдагы көрүүчүнү соңуна чейин жипсиз эле байлап коет. Мен азыр учурда Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин 4-курсунда актер драма кафедрасында окуйм.
азыркы өтүп аткан семинар ошо театралдык умтул жаштар театр багыты боюнча өтүп аткандан кийин мага абдан мындай бир аз жеңилирээк болду десем болот. Баягы биз ошол эле эже агайлар өтүп аткан тренингтерди, ошол эле көнүгүүлөрдү жана спектакль боюнча, пьеса боюнча менин маалыматым бар албетте. Анан өзүм ошол Ивановка, Ысык Ата районуна караштуу Ивановка айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 мектеп гимназиясында ошо жаңы драм кружок боюнча мугалим болуп жумушка орноштум. Анан мага абдан жакшы дем болду десем болот да. Кудай буйруса, баягы башында жумушка киришип атканда кандай программа менен кирем, кантип түзүп алам программаларды деген баягы кыжалат ойлор болуп аткан. А бул жакта бизге бүт ошол мектепке жаңы драм кружок ачып аткандар үчүнбү же мурда эле ирим ачып ошо бул жакта маалыматтары бар болсо деле бул боюнча бирок даяр программаларды берип атышат. Абдан жакшы, балдар үчүн жеңил, баягы жакшы ошо актёрдук чеберчиликке үйрөтө турчу жакшы жана жеңил программалар экен да, мага аябай жакты. Анан бул жактан билбеген нерселеримди көбүрөөк билдим. Жамиле болдуңузбу да? Жок, мурда Жамиле болгон эмес. Мен буга чейин жараткан ролдорум баягы көбүнчө ушу жеңилдердин эле ролу болчу, бирок бул эле мага оңойрөөк эле болду десем болот. Мен өзүм негизи баягы ачык айрым ролдорду, мындай шайыр ролдорду алып жүрөм. Анан кийин бирок бул жакта эмне баягы өткүрлүктү, таасирдүүлүктү билбептермин да. Мен Жамилянын характеринен ошо жаштыктын бир демин алдым десем болот. Абдан кубанычтамын ушул ролду алганыма. Биз бул жерден баягы өтө көп тажрыйба, өтө көп үйрөндүк десек болот. Мисалы драма боюнча 3 багытта иштедик. Сахна кейби, сахна кыймылы, ушундай багыттар менен иштеп, биз ачкандан кийин иштедик да. Жаңы ачканда биз аны билбейбиз, драма түшүнүгүбүз баягы бар болгону, бул жакка келгенде биз өтө өзгөрүлдүк да. Биз 80-90% өзгөрүлдүк. Анткени сахнада кандай кыймылдаш керек, баланы кандай үйрөтүш керек, басканды өзүн жөнөкөй эле бир 5 баскыч деген бар экен сахнада. Өткөн жылдын соңунда эл аралык Түрксой уюму 2018-жылды Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаган. Демек, Кыргызстан менен катар башка дагы түрк тилдүү мамлекеттерде улана турган саамалыкты дал ушул аймактардан келген мугалимдер баштады. Жогорудагы спектакльдер устат шакирт борборунун Умтул театр долбоорунун алкагындагы бир жумалык семинардын жыйынтыгы. 7 дуандан чогулган мугалимдер бул убакыт аралыгында жогоруда өздөрү айткандай элибиздин театр жана кинодогу мыктыларынан сабак алышты. Албетте, алардын көпчүлүгү элеттеги орто жана атайын билим берүүчү окуу жайларында мугалимдер. Ошол эле учурда ар бири жергиликтүү деңгээлдеги драма иримдеринин жетекчилери. Спектаклден соң аларга атайын сертификаттар тапшырылды. Негизинен бул сертификаттын мыйзамдуу юридикалык күчкө ээ эмес, бирок факты жүзүндө, иш жүзүндө булар өздөрү адис катары калыптанып, адис катары окуп бир нерсе үйрөнүп, балдарга үйрөтө турган деңгээлде кетет. Анан эң негизгиси алардын колуна биз методикалык окуу куралдарын, колдомолорду, аудио-видео дисктерди беребиз. Ошонун негизинде практика жүзүндө булар өздөрүнүн адис катары сезип, өздөрүнүн үйрөнгөнүн балдарга үйрөткөн деңгээлге өтөт. Ал эми жаңкы биз берип аткан сертификат бул келечекте мына Маданият министрлиги менен биргеликте, маданий окуу жайлар менен биргеликте атайын сертификат берүү боюнча укуктары бар окуу жайлар бар. Ошолор менен бирге кылсак деген ой менен азыр келатабыз иштеп. Биздин берип аткан сертификат жөн гана ушул окуудан өткөндүгү анык дегенди күбөлөндүргөн документ. Дөбөчө болду дүйшөндө. Эме пьедестал болду, кандай бир эме сахна сыяктуу болду. Условный жасалды. Жамилада кап болду, мүшөк болду, тепкич болду. Айтмакчы, 7 дуандан келип, бир жума бою спектакль даярдоону үйрөнгөн мугалимдерге, алардын окутуучулар менен катар долбоордун уюштуруучуларына дагы Маданият
Маалымат жана туризм министрлиги колдоо көрсөтүп, бир күн мурда сыйлыктарын тапшырган. Анткени мындай долбоордун элеттеги маданияттын жанданышына кошо турган салымы зор деген ишеним бар. Мына ушул Устаз Шакир долбоору жакындан таанышып чыкканыбызда бүгүнкү күндө биздин коомубузда ушу маданият жаатында бир алгылыктуу жумуштарын жасап жаткандыгы байкалды да. Биздин ушу маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловичтин тапшырмасы менен жакында мына ушул долбоор уюштуруп жаткан иш-чарага жеринде катышып, ал жакта активдүү катышкан мектеп мугалимдерине, мына ушул долбоорду реализация кылып аткан кызматкерлерге министрликтин алкыш баракчаларын бердик. Анткени деген биздин маданиятыбыз баардык эле коомдун башка тармактары сыяктуу жаңыланып турууга, жаңы жаштардын эми күчү менен, жаңы идеялар менен мындай бир инерция чогултууга муктаж болуп турат. Мына ушул нерсе муктаждыкты бүгүнкү күндө мына ушул жеринде таанышып көрө турган болсок, ушул Устаз Шакир долбоору кайсы бир деңгээлде камсыздап атат да. Анткени бул жерде кыргыздын улуттук музыкасын, кыргыздын улуттук театрын, кыргыздын улуттук аспаптарын ушу мектеп окуучуларына кенен тарезде чечмелеп, түшүндүрүп, таанытып, үйрөтүп жаткандыгы бул абдан бир кубана турган, колдой турган көрүнүш. 4 жолу келген ирим жетекчиси азыр өзүн толук кандуу театрдын адамы катары сезип, ошол жерде драмалык иримдин жетекчиси катары ал бул жерде устаттардын алдында актер болот. Ошол актер менен кошо буларга кантип балдар менен иштөөнүн усулдук жолдорун үйрөткөндүктөн ал мектепке барып режиссер болот. Өзү коет, ошол эле учурда балдарды үйрөтөт актерлукка. Устат, анан шакирт деген байыркы сөздөр экен. Устат деген сөз араб тилинде да бар, түрк тилинде да бар экен. Мисалы үчүн устаз, устод деген түрдүү формалары тилинге жараша. Шакирт деген шогирт, шакырт, шакерт деп коюшат. Бул өзү учугу уланган, байыркыдан бүгүнкү күнгө, эскиден заманбапка деген көп маанилүү сөз жана түшүнүк десек болот да. Биздин мисалды айта турган болсок, Устаз Шакир жаңы түзүлгөндө ушу бүгүнкү күндүн заманбап көзү түрүү классиктери деп коелук, ошол адамдардын көзү түрүсүндө байыркы көрөнгөлүү кыргыз музыкасынын өнөрүн ата бабасынан бери алып калган залкарлар ушу жаштарга шакирт кылып алып, ошо албетте ооз эки түрүндө, мүмкүн жазма түрүндө, эски нукта, заманбап нукта балдарга тарбия берип калсын. Ошол залкарларга биз шарт түзүп берелик. Улуттук музыканын көрөнгөсүн, көрөнгө деген өзү жакшы түшүнүк да, калып калат да, сөзсүз көрөнгөнү биз калтырып калабыз, эртеңкиге керек болот да, эртеңки күнү биз максым кылабыз, жарма кылабыз дегендей. Ошо көрөнгөсү бар кезинде алып калалык, сактап калалык, жөн эле сактап калбай бүгүнкү заманга айкалыштырып, жуурулуштуруп, орус тили менен айтканда интеграциялоого мүмкүнчүлүк түзөлүк деген. Албетте, улуу көчтү улап келе жаткан борбордун долбоорлору үчүн устаттарды тандоо оңой эмес. Анткени жүздөгөн элеттик мугалимдерге адистик чеберчиликти үйрөтүүдө жөн гана мыкты болуу жетишсиз. Ачык ойногон абдан жакты да. Анан себеби булар мугалим да, бул туура түшүнүш керек да. Булар болсо биринчи жолу сахнага чыккан чоң аракет кылган да. Бул өзүнчө эле чегараны өтүш үчүн да бу жерде ичинде кантип көрүнөм, кандай ойнойм деген бул деле алар өздөрүнө суроо бергендей болуп атат да. Бирок балдарды тарбиялаш үчүн бул деле театр өзүнчө эле мындай балдарга сабак бериш үчүн бул да театр деп айтсам болот. Ар бир мугалим болсо биринчи мугалимдей деп мен ойлойм да. Ар бир эле өнөр адамы устат эмес экен. Устат бул педагог да.
өнөр адамы сахнада гана жүргөн адамдар бар, баары эле педагог боло албайт экен. Биз ошо устат деп аткандан кийин, сабак бере турган болгондон кийин, тренер деп чыгарып аткандан кийин педагогикалык дарамети болуш керек. Эң негизги критерий. Албетте кесиби, албетте өнөрү, албетте искусстводагы, Кыргызстанда болобу, дүйнөдө болобу, Борбордук Азияда болобу, ар бирөөнүн өзүнүн салмагы, орду бар да. Бирок бизге биринчи критерий бул болуш керек педагог. Анткени педагог гана шакирт жана устат деген байланышты түзө алат. Өзү коомдун жашоосу бул тирүү организм сыяктуу да жаңыланып туруш керек. Баягы кан айланып туруш керек дегендечи, биздин мына ушул сахна маданиятыбыз, биздин деги эле улуттук маданият ар тараптан жаңыланууга муктаж. Биз бир доордо туруп калчу болсок, жалаң гана ушу экономикалык байлыктын, экономикалык түйшүктүн артынан гана алып урушуп кала турган болсок, коомдун руханий дөөлөттөрү өнүкпөй калышы ыктымал да. Ошондуктан бүгүн мына ушул устаз шакирт долбоору мына ушул кыргыз коомунун маданиятында бир кананы айланууга, жаңы келүүсүнө өзүнүн бир салымын кошот деген үмүттөмүн. Ошентип, устат шакирт борбору кезектеги семинарын аяктап, 30дан ашуун мугалимди актер катары сынап, режиссер, сүрөтчү, продюсер, айтор спектакль даярдоодогу, орусча айтканда, универсал адис катары чыгарды. Эми алар өздөрү эмгектенип жашаган аймакка барып, элеттеги маданияттын жанданышына салым кошот деген ишеним бар. Алтын башаман болуп, жеңиш менен кайтып келсе,